эмне жагып атат, ошо бар текшерип жүрөбүз да, бүт бардык баняларды. Жок, эси биякта жүрөт. Биякта. Эмне жагасыздар? Көмүр эле жагасыңарбы? Жагасыңарбы? Азыр тигил жактан экологдор эскертишти, айтышты, что сиздер в принципе эч кандай мындай отход таштандылар жакпайт экенсиздер, бирок көмүр жаккан менен фильтр коюлуш керек экен да, фильтр болуш керек экен. Сиздер элге кызмат көрсөтүп, услуга предоставлять этип аткандай, ушундай фильтр сөзсүз болуш керек экен. Эми ошону сиздерге түшүндүрүп, эскертүү кылып атабыз да. Канча болду бул жерде иштеп атканыңыздар? Баняга 3 жыл. Фильтр коюлганбы? Буга чейин түшүндүрүү иштери болду. Биз андай нерсеге, фильтр деген андай нерсеге түшүнгөн эле эмеспиз. Буга чейин түшүндүрүү иштери болгон эмес. Эмнеге кыш мезгилинде, эмнеге бул көйгөй акыркы жылдары пайда болду деп атпайсызбы? Акыркы 10 жылдан бери өзүбүздүн жанагындай жыл жаңы конуштарын көбөйүп кетишти да. Бишкек шаарын курчап кеттик да. 49 жаңы конуш бар деп атпайсызбы бүгүнкү күндө. Азыр 24-төн 27ге чейин жаңы конушта газдаштырылды. Бирок ал газдаштырылгандан кийин деле канчалык адамдар ал газды колдонуп атат деген суроо жаралат да. Себеп дегенде газ кымбатыраак болуп атпайбы? Мен айтып атпаймынбы, 1,5-2 эсеге чейин кымбат түшөт. Аны эле ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан анын баарына